Кийинки продукциябыз бул Лапсан Сушонг деген Кытайдын эң жогорку сорттогу чайы. Составында аминокислота, витаминдерге өтө бай болгондуктан бул адам баласынын оюн бир жерге топтоп берүүчү кызматты аткарат. Эми ушул өзү дарылык касиети жогору болгон 80% кофе чайыбызга 20% кардицепс деген козукарын кошулган. Кардицепс козукарыны бул Тибет тоолорунда 4000 метр бийиктикте плюс 40 минус 40 градуска чыдамкай болгон жарымы жаны бар, жарымы өсүмдүк деген өсүмдүк. Бул көп ооруларды дарылагандыктан дарылардын падышасы деген наамды алган. Кытайда черный рынокто 1 килограммы $40,000 турган. Алтындан дагы кымбат козукарын болуп саналат. Эми өзү айтып тургандай, бул кардио, жүрөк деген түшүндүрөт. Жүрөк ооруларынын түрүн дарылайт. Мисалы, жүрөктөн чыккан жоон ички кан тамырларды эң жакшы дарыла берүүчү кызматты аткарат. Дагы эле айтып кете турган жерим, бизде туура эмес тамактануунун айынан кан тамырларда биляшки, тромбтор пайда болот. Ушул өзү таза кан мынандай айланыш керек, а бизде деген кан жакшы айланбай калган учурда, башта айланбаса инсульт, жүрөктө айланбаса инфаркт, ошондой эле башка органдарда айланбай калса кан давление ооруларын пайда кылат. Эми ушул кан тамырларды эң сонун жууп тазалап, кандагы түрдүү вирустарды жок кылат, макро микровирустар менен каршы күрөшүүчү. Ошондой эле өткө, бөйрөккө, боор ооруларга эң жакшы таасир берет. Себеби бул биздин организмибиздеги түрдүү таштарды, туздарды, уюп калган туздарды сыртка чыгаруучу кызматты дагы аткарат. Экинчи аты талкалоочу деп коет. Именно организмдеги ашыкча, ошо бөйрөктөгү түрдүү таштарды, өттөгү таштарды түшүрүүгө эң жакшы таасир берүүчү кызматты аткарат. Операциядан кийин организмди тез калыбына келтирет, клетка жандандыруучу. Ушунчалык тез клетка, өлгөн клеткаларды жандандырат. Ошондой эле тери ооруларына, рак ооруларына эң жакшы таасир берет. И азыркы учурда 99% анемия деген оору менен оорушат, кан аздуулук. Гемоглобинди ферсинол уколунан дагы күчтүү көтөрүүчү натуральный, табигый супер антибиотик болуп саналат.